Апамды 1 жыл болду, атамды болсо 2 жылдай болуп калды, көрө элегим. 12 жаштагы Алмаз Ысыкөлдөгү тайенесинин колунда тарбияланууда. Папам менен кээде чалышып көрүшүп турам. Апам берсе көрүшөр элекмин да. Сагынып калдым. Атамды да сагындым. Үчөөбүз парктарга барып эметкени жакшы көрчүбүз. Анан сүйлөшүп, ойноп эметкен. Күндө жолун карап күткөн атасы Болот Темиров 2 жыл мурун соттун чечими менен өлкөдөн мажбурлап чыгарылган. Что вы делаете, товарищ милиционеры? Дайте ему прочитать постановление. Болот, успокойся, Болот! Болот! Ал эми апасы Махабат Тажибек кызы массалык башаламандыктар беренесине күнөөлөнүп, темир тор артына кеткенине 11 ай болду. 11 тоок болчу. Аз 9 эле калган. Жегemiz, анан бүрүлөргө да сатканбыз. Ооба. Бир эле короз бар, ооба. Мунун аты ким ортодогу? Маша. Соңку күндөрү Алмаздын мүнөзү өзгөрүп, түн тартып кеткенин тайенеси айтып жатат. Кандай болгон күндө да өз ата-энесинчелик мээримди эч ким бере албайт экен дейт ал. Атасын деген 2023-жылы чыгарып салыштуу. Октябрь айында чыгарды. Энесим болсо январда. Алга чейин баягы бала да атасын да сагынат, энесин да сагынат. Кирде тургалы ыйлагысы келет. Кирде тургалы ыйлагысы келет, анан неме аласың? Көңүл урубайчы. Аластасың. Тияка беришти, бияка беришти деп. Ошо. Анан бала деле балалыгынан баягы ата-эне неме болот да. Сынчы болот да, ар бир баланын мүнөзү. Азгырасың баланычы. Жүр тияка барып кел, бияка барып кел деп. Атасын апасы сурайт менден. Ошо. Өзү деле интернеттен көрүп атса керек. Көрөт. Сыр билгизбейт. Өзү деле оор басыктуу бала. Анан кийин ар жак бер жак ээрчитип чыгам. Аласты антип деп. Айтам, баары жакшылык болот балам. Келет. Үмүт кылып жүрөт, өзү деле күтүп атат. Келип калат деп. Камакта отурган Махабат чалып турабы, жок дегенде видеозвонок менен сүйлөшүп турасыңарбы? Жок. Сүйлөшө элекпиз, соттон эле кезигебиз. Алмазды алып барбайсыңар? Алып барбайбыз. Алып барганда бул деле энесин көрүп кандай акыбалда калат деп. Анан көрбөй эле койсун дейбиз. Энесин. 33 жаштагы Махабат Тажибек кызы Ысыкөлдүн жээгиндеги Кара Ой айылында төрөлүп өскөн. Мектеп жашынан баштап эле чыгармачылыкка жакын өсүп, манас айтып, ар кандай сынактарга катышкан. Кийин Бишкектеги юридикалык колледжде билим алган. Анан бул окуучу кезинде манас айтып областтан районго эшкизип дагы место алып кетишкен булар. Ошо сүрөттөрү
Колуңуздагы эмне сүрөт? Колумдагы Махабаттын баласын өтүрүп, анан бул жолдош экөөнүн турмушка чыгып, бул баласы төрөлүп баласын карап. Норки жерде деген Махабаттын окуучу кезиндеги ушу булдарды манас айтып 4-тө бүтүп аткан кези болчу. Керек болсо ал кызым деген мен көрүп калдым. Акчасы жок кезде деген бирөөнүн үйүн жыйнап берсе дагы акча алчу. Өзү мындай кичинекейин эле элпек бирөөнүн бирдемени жазса майын чыгарып жасаган кыз болчу да. Салат жасай калып бирдемелерин жасап үйдү тазалап, ошентип бирөөнүн үйүнө барып, арданбай, уялбай барып туруп намыс көрбөй жасап туруп акчасын ак иштеп так алып кетчү да. Ошончо анан кийин Европадан мынча алып атат. Анда деген атасы мынакей көзү өткөнчө эшек минип жүрдү. Эшек минбей, Волга минбейт беле. Жыфтарды минбейт беле атасы. Ошо Европадан алган акчаларына. Кызым бирөөгө жукпайт да, атасы көп айтчу да. Андан көрө өзүң эмгегиң менен, билимиң менен өз өнүк. Мен бергенин дагы сен түшүнбөйсүң. Бекер келген бекер кетет дечи да. Өзү эмгектенип, эмгек кылып тапкан акчаң ошол жугумдуу болот. Баласы мен колумда кичинекейинен бери эле тайтасы экөөбүз чоңойтконбуз. Силер иштегиле, кызым деген окуйм деле, окуй эле дагы эле китептерди аябай окуй эле, антип деле өзүн жанагы немелерге баратты. Жай эмне эле? Курстарга баратышты. Аркы берки, ай сен окуй бересиң десем, ой, мама, биз деген билимибиз күчтүү болуш керек, окуй беребиз деп. Жанагы үчөө бул Махабат ушундай мотурайган кичинекей кыз болчу. Сагынып кеттим эми азыр. Махабаттын журналисттик кесипке Болот Темиров менен баш кошкон соң кызыгуусу арткан. Ал жолдошу менен бирге Темиров Лайф порталын түптөөгө катышып, анын директору болгон. Меня слышно, видно? Да. Вот хотела сегодня обсудить с вами Нарматованың мақсатында баягы. Цель Нарматовой – это не развитие и рост Кыргызстана и его народа. Публикуем наши прежние расследования. Они остаются актуальными и на сегодняшний день. Темирова Болота Махасымовича выдворить за пределы Кыргызской республики в порядке предусмотренного международными договорами и законодательством. Кийин жолдошу өлкөдөн күчтөп чыгарылган соң Махабат журналисттик иликтөөлөрдү даярдоого катышкан. Болот Темиров 2022 жылдын күз айларында өлкөдөн чыгарылган. Темировдун апелляциялык арызына жогорку сот 2023 жылдын сентябрында чекит коюп, мурдагы чечимдерди күчүндө калтырган. Күч менен алып чыгып кетти милиция кызматкерлери. Ички иштер министрлиги Темировдун депортацияланышын, анын Кыргызстандан мыйзамсыз алган паспорту жараксыз деп табылган. Орусиянын жараны болгон үчүн чыгарылды деп түшүндүргөн. Журналист өзү мындай чечим мыйзамсыз экенин айтып келет. Бизге элге журналист керек да. Элдин эмеси менен, бийлик менен элдин ортосун байланыштырып аткан ушу журналисттер негизичи. Журналисттер болбосо биз чындыкты көрбөй калабыз, укпай калабыз. Ошондо эл катарында эле журналист толтурат да бизде журналисттер. Мага берген эмеспиз, мынтип чындык үчүн камап салат деп ким ойлоптур? Иликтеген үчүн. Темиров жемкорлукту ашкарелегени үчүн саясий куугунтукка кабылып келатканын бир катар эл аралык уюмдар айтып чыккан. Күйөө балам Темиров Болоттун дагы Тажыбек кызы Махабаттын жана 11 журналисттин бүт ушу кылган эмгектери бир күнү болбосо бир күнү бааланат. Себеби деген мен ошого көзүм жетет, анткени булар деген коррупцияны ачып атпай иликтешипчи. Анан кийин бир күнү болсо бир күнү баардыгы чындыкка чыгат да, чындык акыры чыгат, ачыкка чыгат. Чындыкты эч ким жашыра алган эмес. Эч ким жашырып да ата албайт. Бир күнү болсо мен көзүм жетет да, бир күнү болсо бир күнү баягы илгерки токтогул аркы беркилердин не деген кишилер өтүп кетти. Убагында аябай куугунтукка алынып, ал кишилер да булар дагы эле ошондой болуп атат да, себеби деген аларды азыркы муундагылар аябай биз баалайбыз да. Ошондой эле болуп калат да. Чындык акыры
чындык акыры жеңет чындык. Эми мен ошо үмүтүм бар, чындык барып чындык акыры жеңет депчи. Эмгектери акталат деп, журналисттердин деле эмгектери акталат барып деле булар деген оюнан чыгарган жок. Баягы ийгиликтеген үчүн, чындыктын баары ачылган үчүн камакта жатышпайт, чынына келсечи. Махаббат эмне боюнча? Бишкектин Ленин райондук соту 10 октябрда Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махаббат Тажибек кызын 6 жылга, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Алга медианы иштетип жаткан Актилек Капаровго жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилген. Азыркы тапта Махаббат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбеков Бишкектин номер 1 тергөө абагында камакта. Албас неменен алып чык, компот алып чык. Ушунун баардыгын балдар үчүн жасагам. Ушу балдар ичсин, кичинекей погребиз. Болбосо бир варенье алып чыкпайсың. 2 лирадан бирди. Алмаз ар бир таңда ата-энеси үйүнө кайтып келишин тилейт. Баланын көздөрүндө сагынычка толгону байкалып турду. Көргүм келатат. Апам чыгып аткан, күлүп чыккан элестесем. Атам болсо ошондой эле күлүп. Кучактап келгим кетет. Сүйөм атам менен апам. Эле жакшы көрөм. Көргүм келет азыр.